Бұл ару кешім. Менің ең кечүү жана жакшы көргөн неберем. Аны төрөтканадан алып келишкендеги күн менин эсимде. Ал ушунчалык кичине жана алсыз эле. Биз ар дайым чогуу бир нерсе жасачу элек. Ал мага ишенчү. Мен ага камкордук кылчумун. Ал болсо мага өз билгениндей камкордук көрсөтчү. Аруке дарыгер болгусу келчү. Мага: "Атаке, мен чоңойгондо дарыгер болуп, сизди дарылайм. Анан сиз ар дайым менин жанымда болосуз" деп күлөт. Ал бат эле чоңоюп, мектепти бүтүп, медициналык окуу жайга тапшырды. Анан эле күтүүсүздөн Аваз деген кошуна жигитке турмушка чыкты. Мага анын Арукени медициналык окуу жайды таштоосун мажбур кылганы жаккан жок. Бирок бул алардын үй бүлөлүк маселеси деп кийлигишкенимди эп көрбөдүм. Аруке абдан өзгөрдү. Көңүлү суз, түнт болуп кетти. Мурда ал дүйнөдөгү эң эле күлүп жайнаган кыздардан эле. Аваз аны уруп жатканынан шектене баштадык. А мен аны дүйнөдөгү бардык жамандыктан коркогум келчү. Бирок колумдан эмне келмек? Анткени мен айылда ак сакал элем. Ушуга окшош жагдайларда мага кеңеш сурап келишкенде үй бүлөдөгү маселени аял эркек өздөрү гана чечип алышат деп кийлигишпөөгө аракет кылчумун. Жакшы аялды күйөөсү урбайт. Урса жүрүм турумун өзгөртүп, жумшагыраак болуш керек деп эсептечүмүн. Бир күнү түндө ур токмокко кабылып, ыйлап, Аруке жүгүрүп келди. Күйөөсү өлтүрөт деп коркуп, ушул жерде калайынчы деп мага жалбарып жиберди. Боорумдун ооруганын айтты. Бирок кандай кылам? Эл эмне дейт? Эртеси аны кайра артка жөнөтүп, Аваз менен сүйлөштүм. Ал өкүнүп жатканын жана мындан ары урбайм деп убада берди. Андан кийин Аруке такыр келбей, мурдагыдай жумуштан келе жатып да баш бакпай калды. Үч жумадан кийин аны араң эле жаны калган абалда кайра жандандыруу бөлүмүнө алып барышкан. Эми эч нерсени өзгөртүүгө болбойт. Кызым бейтапканада жатат. Башында эле эмне кылышым керектигин мен эми түшүндүм. Авазага биринчи жолу кол тийгизгенде эмес, же окуусун ташта деп мажбурлаганда эмес. Аялдар мага жардам сурап кайрылганда аларды коргоп жана зордук зомбулукка көз жумбаш керектигин өзүмдүн мисалым менен Арукешиме көрсөтсөм болмок.